Bir ay мурун Чыракта 21 жаштагы уулунан ажыраган Назира Абасканованын жанына турууга мүмкүн эмес. 4-май күнү Бишкектеги Токтогул Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишинде Hyundai Elantra жана BMW үлгүсүндөгү эки унаа сүзүшкөн. Натыйжада BMW үлгүсүндөгү унаанын астында бара жаткан 21 жаштагы Элимжан Жапаров каза болгон. Кырсыктан bir ay өтсө дагы күнөөлүүлөр жазасын албай жаткандыгын айткан эне акыйкат издеп коомчулукка кайрылууга аргасызмын дейт. Мен Жапаров Элимхандын апасы болом. Мен уулумдун келбес жакка кеткенине 38 күн болду бүгүн. Каргашалы окуя 4-майда. Ушул жылдын 4-майында ушул Токтогул Ибраимов кесилишинде болду. Эки машина сүзүлүп, bir айдоочу мас. Bir айдоочу катуу ылдамдыкта айдап келаткан үчүн мен балам пассажир болуп, бул дүйнөм менен кошо таңкы 5-тен 12 мүнөт өткөндө тааныш баласы айтып атат, мен баламды ошо камерага тартылып калыптыр. Мен балам ошол BMW үлгүсүндөгү машинага отуруп атканы. Анан 5:12де чыгып, видео камералардан мен балам тааныш баласы менен Горький Кулатовадагы Ташрабад жанында заправкадан бензин коюшуптур. Анан ошол жерден келатып, бир машина менен катуу жарышыптыр да. BMW үлгүсүндө машина менен жарышыптыр. Ошол жарышып келатып, катуу ылдамдыкта бул мас абалда машина чыгып калып астынан ошол мен отурган пассажир астында отурган балам жакта капталынан сүзүп, балам ошол жерден көз жумду. Сам инцидент произошел на данном перекрестке, то есть получается водитель BMW и непосредственно где и находился мой братишка, они ехали с той стороны в северном направлении. Элантра получается по Токтогула в западном направлении. И столкновение произошло, чтобы вы понимали, столкновение произошло с такой силы, то что машина, которая ехала на той стороне, оказалась вот здесь, и вы можете видеть, вот здесь даже есть осколки непосредственно. Как бы вот здесь тоже вот стекла есть. Это машина вот здесь, и удар пришелся как раз таки на пассажирскую часть, где как раз таки сидел мой братишка. Вот, и удар был такой силы, что, к сожалению, оказался смертельным. Вот, и утром, когда уже сюда приехала скорая, то есть непосредственно оба водителя, их уже госпитализировали. Вот. Но они, скажем так, все живы, здоровы на данный момент. А когда сюда уже мой дядя приехал, то есть его тело здесь уже лежало. Вот. Его уже вытащили и уже прикрыли и констатировали смерть. То есть вот. Чтобы вы приблизительно понимали саму картину столкновения и с какой силы это все это было, и что машина даже здесь оказалась. Вот, и удар как раз таки был такой силы, то что его не сразу смогли вытащить. То есть непосредственно для этого были вызваны сотрудники МЧС, которые, собственно говоря, и пилили машину, чтобы вытащить, уже получается тело, да, братишки. Скорый келиптир 2 саат дегенде МЧС келип, ошол тетиги столбага барып такалып, балам арыкта чыгара албай, МЧС 2 саат дегенде эшиктерин аралап, баламды көчөгө жаткызып коюшуптур. Саат 7де атасын издеп чалышып, ушинтип, силердин балаңарбы, ушинтип келгиле десе, менин жолдошум телефондон какта менин балам тирүү десе айтпай коюшту. Ошо менен какка барам десе, ушул правда Токтогулан айтты, биз ушул жерде эле жашайбыз. Анан жолдошум келгенде, уже чуркап келсем, уже бардыгын экөөнү скорый алып кетиптир деди. Мен баламды труповозго жүктөп коюшуптур, эшикти ачкыла, мен баламды көрүшүм керек деп атасы эшикти ачса эле. Ошол айтат жолдошум, оң жак капталында баламдын там жок, кол, буту, бели, баш сөөктөрүн баары сынган. Ошону кучактап алып ыйладым. Ишенген жокмун деди. Мен ушул күнгө чейин
ошол эки күнөөлүү, эки жакты тең күнөөлүү деп эсептейм. Неге бирөөнүн арак ичип автоунаага отурганы, бирөө ылдамдыкта айдаган үчүн менин балам орто жолдон каза болду. Канчанчы балаңыз болду? 3-чү балам. 2 эркек, 2 кызым бар. Бул экинчи эркек уулум. Баягы ошол үйүңүздөн алып кеткен бала менен мындай тааныш Ооба. Мен ал баланы бирок такыр көрбөпмүн, атын укчум да. Анан экөө автода жок, дос деп да айта албайм. Дос деген мындай мамиле кылбайт. Автодорожныйда чогуу окушчу, анан кийин экөөнүн жолу эки жакка кетти. Анан бир иштерди кылып жүрүштү. Анан мага минтип айтып калды. Апа, ушул дос тааныш балам правасын алдырып коюптур деди кышында. Мас абалында айдап баратып, атасынын лексусун айдап чыгып, мас абалында правасын алдырып коюптур деди. Анан кээде мага ушу машинамды айдап чака жеткизип жумуштарын бүтүрүп койчу деп келип атат деди. Анан макул балам, бирөөнүн машинасы абайлап айда дедим. Анан кийин көп убакытка чейин бул бала жөнүндө такыр сөз айтпай калды. Анан ошо каргашалы күнү мен Таласка өзүм иштерим менен кетип калгам. Анан эртең менен мага үйүмдөгүлөр ата-энем угусту, ушинтип сенин балаң кырсык болуп, ушинтип кайтыш болуптур дегенде эле мен ишенбей Таластан ата машинасын айдатып алып эле чыктык. Ошондо уже жолдошум баламдын денесин алып уже Сосновкага жетип калыптыр. Ошол Сосновкадан мен маршруткадан баламды ошол жерден көрдүм да. Мен үчүн аябай оор. 38 күн мен уктай элекмин. Кандай жашоодо жашап атам. Эки тараптын тең күнөөлүү деп эсептейм. Мен ушул следователь жакшы иштебеген үчүн ушундай мажбур болдум кайрылышка. Бул дагы мага оңой болгон жок. Анткени кайра башынан ошо сүрөттөрүн семьяга чыгарып, ушинтип интервью берген мага аябай оор. Бирок мен бул кадамга барбаска айлам жок. 2 жумадан кийин ошол жанындагы БМВнын айдоочусу ата-энеси менен үйгө келди. Анан мен айттым, эмнеге 5:30да келдиң мен балама десем, биз жөн эле келгенмин дейт, калп айтпа дедим. Сен праваң жок болчу, сен праваң үчүн эле мен балама келчисиң, машинамды айдап берди деди. Эми ошол правасы үчүн келип туруп макул мен балама машинасын берип, ошондой катуу ылдамдыкта айдабаса мен балам бүгүнкү күнгө чейин жанымда жүрөт беле. Мен көргөн күндү эч бир ата-энеге каалабайм. Ата-энесин да күнөөлөй албайм. Ата-эне эч качан мен балам арак ичип бирөөнү сүзүп өлтүрүп салсын дебейт. Катуу ылдамдыкта айдабасын дейт. Бирок мен баламдын күнөөлөр жазасын алсын дейм. Мен али балам менен коштошо элекмин. Эмне болуп кайтыш болгонун да билбей атат окшойт балам. Даже апа деп машинанын ичинен айтканга да жетишкен жок. Экспертиза чыкты, баламдын баш сөөгү 2-ге бөлүнүп кеттир. Айтып бере албайм. Мындай Тергөөчү биз жакта Таласта Куран окутуп жүргөндө кызыма доверенность жазып бергенбиз, сен барып уже канча күн болуп кетти, булардан дайын жок десем, кызым барып айтты, апа алар уже эки тараптан адвокат алып өзүнүн балдарын коргоого алышыптыр. Ошол БМВнын үлгүсүнүн атасы машинанын ущерби миллион деп оценивать этип, миллион сурап жүрүптүр. Апа сиз болсо биякта биз эмне болуп атабыз, алар эмне болуп атат? Если бардыгы айтып атат досу экен, таанышы экен деп, дос баласы 40-ында келип биздин жаныбызга алакан жайып, мен балам жайына барып Куран окутат беле, силер кандай деп ойлойсуңар? келген жок. Келди 2 жумадан кийин ата-эне келип, ана мен сурадым. Мен дагы да боз үйдө отурганда ушундай кырсык болуптур. Ал бала аябай тяжелый реанимацияда экен, билбей аттыр десе да, ошол боз үйдө балам жанында отуруп алып ошонун өмүрүн тилегенмин. Көрсө бул жак совсем башкача окуя экен да. Ал баласы легкий травма, сотрясение мозга алыптыр. Бул мас айдоочу болсо черепи сынды деп 4-көр больницага жатыптыр. Анан 22 күндөн кийин челюстно-лицевойго жатыптыр. Анан псих болуп атам деп больницага жатыптыр. Анан биз айтып атабыз да, тергөөчүгө эмне камабай атасың деп атып, ызылдап атып, мына камат ошол мас айдоочуну камаганына мына 1 жума болду.
Анан баягы биз дагы таласта болуп калганда ошол сотко алып барып санкция бергенде, мен улуу балам ошол жерде турганда мас айдоочу мен баламды мен түрмөдөн чыксам мен сага көрсөтөм дептир. Мен балам өлгөнүн эмес, эки тарап тең. Бир ушул мен балама мындай билбейм, адамгерчилик деген адамдарда уже болбой түгөнүп калыптыр. Мен уулум быйыл күздө үйлөнөм деп аткан, той беребиз деп даярданып атканбыз. Сүйлөшкөн кызы менен тааныш болчубуз, ата-энелери менен тойго даярданып атканбыз биз. Ошол 3 күнү мен жумуштан ары эле таласка чыгып кетем балам дедим. Ошол кечинде үй бүлөлүк семейный группа болгондо ошол жерге жолдошум сен какта жүрөсүң, элим абайла деп эле жаза бер деди. Анан эмнеге бул абайла деп жазып атат деп эле түшүнгөн жокмун. Анан балама жакшысыңбы десем, ооба жакшымын апа деди. Болду, акыркы сөзү ошол болду. Анан эртең менен саат 7-де мага угушту. Болгон окуя ошол. Мен дагы акыйкаттык, адилеттүүлүк издеп келем. Мен айлы балам менен коштошо элекмин. Мен баламдын астында жооптумун. Мен биздин президентке Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевичке кайрылып кетем. Кыргыз парламентине мен адилеттүүлүктү, акыйкатты издеп келем. Мен баламдын өлүмүнө шектүү адамдар камалсын. Суранарым адилеттүүлүк менен акыйкаттык. Ал эми Элимжан Жапаров отурган унааны башкарып бара жаткан BMW унаасынын айдоочусуна байланышка чыкканыбызда, ал ошол эле күнү унаа айдагандыгын жана 50-60 жылдамдыкта болгонун. Ошондой эле ал окуя болгон жерде ал дагы жабыркагандыгын айтты. Элимхан ошол менин үйүмө келиптир. Анан мен сумда элем. Анан келсем, үйгө келсем, ошо үй жакка келип калыптыр. Анан экөөбүз чогуу жүрүп, эме кылып, силер бирдикте барып ал жактан милиция ошол жакта болуп, өшөп эме кылып, тинкилейт. Ошо менен эме болду. Кайра түнкү саат 2-3-төрдө менин үйүмө келдик. 3-4 анан келип эме болду. Элимхан мага доска ушундай эме досум мен үйдө эле эртең менен талашка кетмейт. Мен аштан үйгө чыгып албайлыбы, сеникине жата албаймынбы, ушундай деди. Анан мен хорошо анда деп экөөбүз этишип менин үйүмөн чыгып Элимхандын үйүнө бардым, Московский жаккачы. Ошол менен ал жакка барып Элим үйүнө кирип чыкты. Машинаны токотуп, ключ үйүнө чыгып чыкты. 15 минут 20 минуттай кетти окшойт. Анан экөөбүз ал жактан чыгып Горький ошол жакта Бишкек петролиум бар эле. Ошол жакка барып заправка кылып, анан бери көздөй өзүбүздүн жолубуз менен жакшы сүйлөшүп, эмелерди эртең эмне кылабыз, ошону сүйлөшүп жатканбыз. Өзүбүздүн жолубуз менен эле эч кандай жарышкан эмеспиз, андай эме болгон эмес, ошондой сөздөр чыгып атты да. Анан мен билбейм ал жагынчы. Жарышкан эмеспиз, жолубуз менен ал Талда көчөсүнөн негизи коопсуздук шаарынын камералары дагы бар, жол дагы эмелек да. Жай эле нарушение скорости менен 50-60 болсо керек деп. Келатып ошо менен жашылдар өткөнбүз. Кандай сүздү, кандай келди, мен эч кандай эсимде жок. Ойгонсом өзүмө келсем, ошо алып соолуп калыптыр. Больницага жаттым да мен. Ошо башында 1-2 күн ошол байкем, бир тууган байкем бар эле, мен бир тууган байкем карап эме кылып, көтөрүп, артына көтөрүп, уборныйга же неме кылып тамак берип ошентип жүрдү. База албай, жакшы эме албай, белсектарым уруп ошентип жүрдүм. Анан мен чын айтканда Элимхан ушундай болгонун билген жокмун. Үйлөрүн сураттым, Элимхан кандай экен, кайда экен деп сурасам, ушундай больницада экен ал. Ушинтип да мага көздөр менен жаш чыгып аткан. Анан мен больницадан 12 күндө чыктым окшойт, 10 күндөбү. Ошо менен чыгып, анан талаш болбаскан болсо өзү талаш кетип баратканда, жетип үйүнө жеткенден кийин анан кийин койгар ушундай болуп калды деп тоспогон айрылып калдың анын дегенде ошол жерден түшүнгөн жокмун башында. Эгер болуп экен деп ойлондум, сразу ой басып, кандайча мындай болуп калды деп. Анан үйүнө киргенден кийин атын көрүп, аяшып көргөндөн кийин анан ишендим. Анан отуруп
ошол менен кайра чыкканбыз. Мен соом решение болгону үчүн ошол моментте жок болчу. Бир жылга решение болуп кеткен. Январдын 17-синде ушул жылдын 2024 жылы. Ошол күнү эртең бир жака бармакчы Элимхан экөөбүз. Ошол жака менин машинамды Элимхан туралы болгондуктан менин машинамды айдап бармак да. Жаракат алганда сотрясение деп окшойт, острый сотрясение дейби, ушундай окшойт. Мен деле жакшы түшүнгөн жокмун, анткени деле азыр буга чейин уже бир айдан ашты. Лечение кылып үйдө элемин, ары ишип эме кылып. Больницага жатайын десем, ошол тиякта эмелер болуп, керек кийин жакта сурактар болот, эмелер болот дегенден азырынча үйдө эле лечение кылып атам да. Элимхан экөөбүз өзүбүздүн жол менен кетип баратабыз. Бизди келип ошол пьяный деп и водитель анан кийин бизди келип да, ал жерден пересечениядан биз жашыл деп атканбыз. Машинанын состояниясы, Элимхан экөөбүз олтурган машинанын состояниясы вообще болбой калыптыр да. Ал 50-60 менен келип бизди түшкөндө биз балким жөн эле удар эле болмок кулабай элечи, ал жерден эсимде болбой болсо, ал катуу келип калгандыктан ошон үчүн машина бетине состоянияга 10 метр, 20 метрге чейин сүрүп салып атпайбы машинанын ар жагын. Ошондой болуп анан мен Элимхандын ата-энесине аяшап барып менин эмне кылып атканын мен билбейм. Бирок чынына келгенде ал жерде алардын биякта көп адамдар жазып атат да, биз эмеден Инстаграмга, соцтармактарга чыгып атат, комментарийлерди окусам, водитель катуу келет, анан кийин тигил өз жолу менен келаткан астынан чыгыптыр, анан кийин не хотел избежать неме депчи, ошол ДТП болгон немеден мен атайын барып сүйлөгөн сүйтчү. Мага андай нерсе кереги жок эле, ал жерде мен дагы балким бул дүйнө менен кошо чыгып кетмекмин, ал жерде ким билет. Ошондой анан кандай болуп эме болуп калганын билбейм. Бирок удар дос балам отурган жерден болуптур. Мен өкүнүп атам. Жакын дос балам эле айрылып калдым, мен дагы дос балам. Бирок эже мен калышат, мен билбейм. Мен дагы эле түшүнө электим. Ойлонуп бүйтө элем азыр ишин ошол эле. Жакшы эле келелектим. Бул окуя боюнча айыпталып жаткан Hyundai Elantra автоунаасынын айдоочусунун жактоочусу Садабек Садыров бул тууралуу эч кандай комментарий бере албай тургандыгын айтты. Мен эч нерсени айта албайм ал боюнча. Жок, бере албайм. Мен азыр эч нерсени бере албайм. Тергөө жүрүп атат. Такталып кетишти. Азыр тергөө жүрүп атат, иште айтууга болбойт.